Бир элдин экиге бөлүнгөнү болбосо, булардын окшош жактары аябай эле аз. Бул видео менен сиздерге алардын бир нече айырмачылыктарын айтып беребиз. Түштүк Кореянын эң популярдуу болгон жайы бул пластикалык хирургия болуп саналат. Бирок алар сулуулук хирургиясы бизде жакшы өнүккөн деп айтышат. Анткени менен Түндүк Кореяда жөнөкөй эле медицина өнүкпөгөндүктөн пластикалык хирургиянын өнүгүшүнө бир топ убакыт керек болсо керек. Эки мамлекеттин адамдары бир тилде сүйлөгөн жана тарыхы бир болуп саналганы менен бүгүнкү күндө алардын айырмачылыгы бойлорунда дагы байкалат. Түндүк Кореянын адамдары Түштүк Кореянын адамдарынан бойлору бир канча кыска. Окумуштуулардын айтымында бул кубулушту гендик өзгөчөлүк деп аташкан. Бирок кийинки изилдөөлөрдө бул маалымат четке кагылган. Бойлору кыска болгону алардын тамактанган рационунда экен. Түштүк Кореяга салыштырмалуу түндүктө дастаркон үстүндө көп түрдүү даамдарды байкоого болбойт. Алар майрамдарда гана кичине көбүрөөк тамактарды жасашы мүмкүн. Калган көпчүлүк күндөр болсо кайнатылган күрүч же болбосо кимчи салаты жана жүгөрү менен тамактанышат. 2015-жылы Түндүк Кореянын бийлиги 17 жаштан 20 жашка чейинки кыздарга милдеттүү түрдө аскерге барууга токтом чыгарган. Албетте бул токтом чыгаардан алдын аялдардын пикири эске алынган эмес. Анткени мамлекетти коргоо үчүн бийликтин мындан дагы коркунучтуу кадамдарга барышына шек жок болчу. Ошол эле жылы Түштүк Кореяда түндүккө жооп катары түштүктүн айымдары аскерге өз каалоолору менен барышкан. Мына ушундай эң башкы өзгөчөлүктөр бар, бирок мындан дагы көптөгөн айырмачылыктарын кийинки берүүдө айтып бермекчибиз.